Ошол Павлония дарагы боюнча маалымат берип койсоңуз. Бул Павлония дарагын мен көбүнчө интернеттен таанып билдим да. Эрмек Кубатаев деген бир бала алып келген экен Европадан. Бул бир 5 жылда даяр болот экен дарак. Эгерде эме кыла турган болсоңор, курулушка иштете турган дарак болсо, мына эмелерин жанынан чыккан шактарды бутап турат экен, түз өсөт аябай. Анан жөн өстүрөм десе, жайыл өсөт, бутактарын бутабайт да. Негизи Павлония дарагы эмнеге пайда, эмнеге бул дарак адамдар кызыгып атат? Бул өтө күчтүү строй материал экен, дубтан да каттуу болот экен. Мындан ламинаттар жасайт экен, мебель жасайт экен, душевая камераларды жасайт экен, суу тийсе эчтеке болбойт экен да. Анан музыкалык аспаптардан бери жасайт экен, гитара, скрипка, комуз жасаса да болот экен да. Аябай каттуу дарак болот экен. Эгерде жөн мындай жайылтып өстүрөм десеңер, бир 2-3 жылда аябай чоң дарак болуп калат экен дагы. Мына жалбырагын мал жейт экен. Мындай кармаганда дагы мындай шире болуп турат да. Мал аябай жакшы көрүп жейт экен. Муну эме түшүрүп туруп кабаттап коюп кышында малга берсе да болот экен. Малды абат семиртеби? Ооба. Анан кийин бул эме 2-3 жылдан кийин гүлдөйт экен да. Бир түп Павлония 1,5 гектар гүлдүн ширесин берет экен. Мындай фиолетовый болуп туруп, сыяраң болуп, аябай сонун эстетикалык сулуу болуп гүлдөйт экен да. Анан кийин арылар конот экен да. Павлониянын гүлүнөн алынган асал өтө витаминге бай, анан ден соолукка пайдалуу асал өндүрсө болот экен. Бир эле Павлониядан 1,5 гектар гүлдү алып атпайсыңбы? Анан негизи буну бардык эле адамдар эгип өстүрсө болобу? Ким өстүрсө деле болот. Мен кичинекей эле уругун көзгө көрүнбөгөн ийненин көзүндөй урук болот экен. Мындай караганда аябай оңой болот экен да, неприхотливый деп коет го орустар. Аябай оңой болот экен, мындай караганда татаал болот экен. Себеби топурактын астына түшүп калса чирип кетет экен. Топурактын бетинде туруш керек экен дагы, такай парда туруш керек экен. Ошол жерде ынымдуулук, буу болуп туруш керек экен, анан бул өнүп чыгат экен да. Мен мындай нан салгыч каучук идиштер болот го, ошого салып туруп, бетин жаап өндүрдүм да, анан сууну эмен топурактын астынан берип аттым да. Бетине суу чачып койсо дагы өлүп калат экен булчу. Мен эме кылдым эле, оякка бир 20 түптөй баламдын участкасы бар эле, ака эгип бердим, катар кылыпчы, эме сулуулук үчүн эктим мен. Кийин ошо көчө гүлдөп турсун депчи. Анан муну да бир неберем дагы эме кылат, үй салат, ошо неберемин эмесине коросуна эгип берейин деп муну калтырып койдум. Бул канча дана бул жерде азыр? Канча дана? Бу жерде 20 түп калды. 20 түп. Демек бул өтө мындай чоңойгондо кардарларды дагы тарта турган дарак болот экен да? Ооба, мунун бир түбү 1000 сомдого чейин болуп атат да, 500 сомдон. Анан мындай жаңы эле эме череноктон деп коет экен, ошондой өстүргөн калемчеден 150 сомго чейин да. Ошентип биз мунун эмеси көчөтүн аябай алгым келип эметтим да, анан көчөтүнө күчүм жетпей мен уругун алып уругунан өндүрүп алдым да. Ошо Павлония менен эмен муну кыргыздар кут дарагы деп коюп атышат, ошондой ат коюшту да. Ысык көлдө, анан эмеде ошо чүйдө аябай өстүрүп атышат. Бизде дагы суук жерде өстүрсө да болот экен да, муну суукка чыдамдуу болот экен. Кышында кантет бул азыр? Кышында кантет? Кышында күзүндө жалбырагын тыштайт экен, тура берет. Кышта ушул былтыр эккем да. Жабыштын эмес кереги жок. Эчтекен кошумча эмен кереги жок. Демек бул өнүп чыгып алгандан кийин бул короону деле талап кылбайт экен да. Өзү өсүп кете берет да. Ооба, мына өсүп эле атат. Мен эми азыр быйыл ошо тосо эле элек, ошо калды. Эмки жылда буюрса, эмки жылда ошондой уругунан алып көчөт өндүрсөмбү деген пландарым бар. Аты фамилияңызды айтып коюңузчу. Сыргатаева Сайрынсамын, Базар Коргон районунда жашайм, Карача айылында, 58 жаштамын. Ким Павлонияга ким кызыккандар болсо, кеңеш беремин. Телефонго звонить этсе. WhatsApp'та бар.